86-жылы айылда жүргөн учурда эми жаңыдан ырдап, жаңыдан комуз кармап жүргөн учурда эстебес Турсуналиев айылга келген. Ай бала, жакшы экен, сен а дегенде эле манасчылардай болуп кетет турбайсыңбы баягы бир токтолбой эле. Анан 15 күнүбүз мага бир 15 жылдай болду го. Филармониянын сахнасына жанагы кириш космостук корабльге кирип отургандай болгон мага. Куфайкасын чече калып айылдан келген бала филармониянын эмеси болуп калса. Артиси болуп калса. Истека. Не бала экен бул? Таластыктар дөң этсе эле киргизип бер да бияка деди. Сабалайсыңбы деди. Түшүнгөн жокмун сабал. Десем эле, балам, мунун баба вообще-то деп сүйлөт. Баба вообще-то аян түш экен. Жолдош министр деп коем. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Бүгүн дагы жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Анткени кызыктуу маекчиң болсо, ушунчалык эзилип, ээрип, жан дүйнөңдү эргитип маектешкенден тажабайсың. Бүгүн дагы сиздердин суранышыңыздар менен кайрадан экинчи бөлүгүбүз Кыргыз Республикасынын эл акыны Төкмө акын Амантай Кутманалиев менен маегибиз уланат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы. Өткөн эфирде абдан сонун ушунчалык муюп уккан, сырдашкан эфир болду. Скучно болуп кеттү деп ойлойм. Айтматовдун тарыхы болбогондон кийин Амантайдын бир турмуштук окуялар айтылгандай болду. Ар бир адам өзүн баалаш керек экен. Сиз Амантай Кутманалиевсиз, бакыйган. Эл акыны деп койчу көптөр. Эл акынысыз агай. Сиздин бир өзүнчө тарыхта ордуңуз чоң агай. Ошол нерсени билип жүрүңүз, ошон үчүн сизге акактап, суктанып, жетпей жүрүп, азыр жетип жатканыма абдан коштармын. Анан Кудайым буйрса, бүгүнкү эфирде болсо, жалаң дөш алар менен жүрдүңүз да агай. Ооба. Анан алар менен чогуу жүрүү, насиптеш болуу, ырыскылаш болуу, бул чоң бакытпы. Бактыбыз, сыймыгыбыз. Себеп дегенде, фольклор дүйнөсүндө акынчылык, төкмөчүлүк боюнча СССРдин эл артисти болгон бир эле эстебес Турсуналиев болгон. Мисалы эгемендик жылдардын башында жок, ага жетелеккесинде Союздун акыркы учурларында СССРдин эл артисти деп акындык боюнча эстебес Турсуналиев биринчи ошол наамды алган. Анда 15 Союздун маалыда. Анан ошо кишиге шакирт болуп калганыбыз, ошо кишинин чачпакын көтөрүп жүргөнүбүздүн өзү чоң кубаныч болгон. Филармониянын тарыхында айтып калышат, күлүшүп, ошо жерде иштеген бухгалтерия эмелери. Эң эртегесте айылдан түз келип туруп эле филармониянын штатына жумушка кириш. Эмне деген? Окуу жай бүтүш керек, диплом керек ал филармония гос мамлекеттик эмеде, мекемеде, маданий мекеме. Ал мындай болуп калды да. 86-жылы айылда жүргөн учурда эми жаңыдан ырдап, жаңыдан комуз кармап жүргөн учурда эстебес Турсуналиев айылга келген биздин. Анан ал убакта 4 эле Төкмө акын калды. Ашкем, Эстекем, Тукам, Замикеңден кийин барбы балдар деп издеп жүргөн учурлар экен. Биздин артыбыздан да ушул өнөр уланып кетсин деп. Анан мага жолуктуруп калышып айылдан ошол аталаш агаларыбыз Тажыбек деген агабыз жолуктурган немеге айылдык клубка концерт коюп келишкен. Ошондо Малик Алике болсо мөл-мөлүм деп катуу дүңүлдөп чыгып турган учуру. Эстекемдин шакирти экен, ээрчитип алып. Жана Токтобой Черикчиева чоң комузчу бул негизи. Эстрада жанрына кийинилет. Самара эженин окуучусу да. Анан комузда абдан Эстекең экөө ансамбль чертишчи. Малик болсо мөл-мөлүм менен айланайын неменин сахнасына чыкканда залдын баары ду деп турган кез. Ошондо филармониянын студиясында Малик биринчи курста окуп атыптыр. Анан Эстекем ырдатып көрүп, бая мен бир бай эски тарых китептериндеги акындардын окуясын, ырларын китепке жакын элем да мектептен эле. Жанагы
мектеп библиотекасындагы китептерди окуй берчүмүн. Ошонун ичиндеги эмнегедир акындардын ырлары, айтыштары жакчы. Анан ошондон таасирленип, ошол китептерди устаткылып алып жүргөн учурда. Анан эстеке мурдатып көрүп эле, ой, мына балада бар экен, сары балаңарда бар экен, деди. Саламдашып ырдадым, баягы акындарды туурап, теледен көргөндөрүм, эстекенин өздөрүнүн айтыштарын көрүп алам да. А кезде радио деген бар, жана 5 сомдук радио. Аны кулагыма жастап алып угам. Апам деле жайыма коет, эй муногу, негедир эле ушул радионун жанынан кетпейт. Угу бер балам, угу бер, деп коет. Анан эстекен радиодон берилет дегенде кайсы жакта болсом да оюнумду таштап, баарын таштап туруп үйгө жетип келип, саат 4-тө берилчи. Жана бир передачасы бар эле ошо кезде радионун. Баягы залкарлар, улуу эмелердин передачалары. Ошентип жүргөндө жарантип айылга келип атат да. Ошо күнү жайында, жайдын июль айында кар жааган. Андай көрүнүштөр сейрек болот. Анан эстеке мурда да ой, айылыңа кар жааганда да нан жаады деп коет. Кар жааган, нан жааганы да. Ушундай эми силердин айылыңар деген деп сөз менен да айтат. Бул деген өзүнчө эле бир карасаң жайлоо, таластын эң башындагы Конзавод деген айыл. Азыр Талды булак болуп калган. Анан бул балаңарга бизге ушундай балдар керек. Бизден да министрликтен суроолор болуп атат. Силер өзүңөр элге ырдап жүрөсүңөр ушунча жылдан бери. Артыңарга бир балдарды таштабайсыңарбы, үйрөтпөйсүңөрбү деп атат. Анан мындай балдар көп бизге жолукпайт. Бул баланы өзү жаш экен, кичинекей экен. Мынау Малик деген бала болот деп Маликти тааныштырды. Карачы кандай сонун ырдады. Экөө тең курагы тең экен. Филармонияга алып келгиле 2 жылдык студиясы бар. Ошого окуп, чокуп, ана бизге аралашып акын болуп кетет. Анан окуу жай сентябрда башталат да. Сентябрда башталса биз эменин январдын кыштын күнү 4-үндө келип атпайлы, 4-январда. Каяктагы окуу. Филармонияга келгенде эле анан бир эстекең бир бала алып келиптир дешип. Анан кийин Саламат Садыков эже ошондо бир комиссия түзүлүп жаңы эмеге өтүп аткан экен. Кээде жолукканда айтып калсам, экөөбүз бир күнү киргенбиз деп калат. Анан комиссия көрүп атат да залда. Анан мен айылдагы бир жана бук комуздар эски, аны деле жакшы черте албайм. Чиңгил деп коюп эле анан жамакта ырдай берем. Анан Саламат эже ошондо капталда сахнада ырдап бүтүп эле, эй бала, алда комузуң менен болбойт буяка чыкканга. Меникин мына комуз менен ырда. Деп анан ошону чыгып алып туруп анан кийин каяктан келдиң? Эстекем гастролдо экен. Эстекем гастролдо эстебиз чакырса, Турсуналиев чакырса, эми бир чымыны бар балдарды чакырган чыгар деп. Шайлөөк Дүйшеев ошондо литчастын башчысы экен филармониядагы. Адай бөлүм деп коет. Комиссиянын немеси ошол экен. Эсенгул Жумабаев, кадимки чоң композитор, дирижер. Ушулар эми 7-8 киши. Анан кийин эле жамакта ырда деселе, айылдан келген баламын, амандашып аламын, бирөөңөргө жакпаймын, бирөөңөргө жагамын. Чакырды эле сиздерге, өл эстебес деген адамың деп коем. Эстебес деген деп сүнөм, бу айылдык карапайым кишилер да. Анан ушул жакка кел деди эле, келбей коем, эмнеге келбей койгом, мен келбей коюш мен беле. Ай бала, жакшы экен сен а дегенде эле манасчылардай болуп кетет турбайсыңбы баягы бир токтолбой эле. Сен бир мындай айтчы, мындай эмне жөнүндө кандай болду эле сен? Айылыбызда кар жаады, эстебес устат айткандай деп уже устат кылып алдың. Устат айткандай кар жаабай эле нан жаады. Эми айтылсын ары жагы муну филармония жер экен, өзүнчө эле төр экен, айланасы кең экен, кызыл столдор, кызыл немелер бар, ошолордун баарын айтып атам. Анан күлүшүп атат, угушуп атат, оюнан айтат экен. Анда бир аларда орустун учуру да. Наход ырдайт экен дешип атат тиги жанагы эмелер. Орусча сүйлөгөн тиги музыканттар. Наход айтат экен, деди. Анан кийин сөз таппай калган жерлерде бала кезиңде жаңырдап жүргөн. Шаркырап аккан суулардай шаң менен өтсүн күндөрүң, кубанычтын болсун белгиси, курулдаштар ар бир күлгөнүң деп коем. Ал эми баягы жасмырлар арасында билгиспей
Билгиспей кошуп жибересем, анан Шайлебек тише өзү жазма киши, жазчы байкайт да. Ай бала токто, алдагың бир жазма поэзиянын саптарына окшош кетет экен. Сен оюңдан айтчы, биз текшерели. Эстекен келгенде айтабыз, мына балаңызда бар экен, өзүңүз чечиңиз дейбиз деди. Эмнени ырдайм десем, эме болчу мындай бир тартынбаган эле. Аз кийин колонияларда жүрүп, какы соккуларды көрүп жалтак болуп калдык да. Анан мына люстраны ырда бала. Көрдүңбү дейт, филармония ошондо бир жаркырап, азыр деле жаркыраганга чоң люстралар турат. Люстраның айт десең, ошого үнүм жетпейби? Көргөн жерден Амантай Кошубаны кетпейби? Ошол жагын эптейле. Ол чоюбаң абдан чоң экен, люстраңар зор экен. Кокустан башыңарга түшүп кетпейби? Деп коет экен. Каткырып күлүшөт, түшпөйт, ал бекен тагылган. Жакшы бала турбайбы бул оюн, көргөнүм баарын ырдай берген. Жана что вижу, то пою дегендей. Да көргөнүм баарын айтып берген. Жакшы болду, түшүнүктүү, сенде бар экен. Бирок эми азыр 4-январ. Кыштын 4-январында окуу башталат. Окуу сентябрда башталат да. Эстекем гастролдо. Эстекем келсин, анан өзү чечет деп коюшту. Эми ошол жердин эмеси эле эстекем да ошо филармониянын агестеги. Анан 15 күнүбүз мага бир 15 жылдай болду го. Кран айдаган Тажбек деген байкем кайтыш болуп калды. Талантбек деген байкем. Кран айдачы мынагу жал микрорайондор бүт ушу жаңгырылып аткан кез. Барып алып тегестеген келгенче крандарды көрсөтөт. Чоң узун кран экен. Анын үстүнө чыгарат, жана өзү отурган жерге отургузуп алып, төкүш жерден дейт. Үстүнөн көрүнөт да шаар. Анан толкундап отуруп алып, даярданып атам, эстекен келгенде ырдайм деп. Шаардын көрүнүштөрүн бир топ ичме сөздөрдү жыйнап алдым. Анан кийин Кудай жалга 15-күн болду. Уктабай чыгам, аябайт эле. Агесте филармониянын сахнасына жанагы кириш космостук корабльге кирип отургандай болгон мага. Ошондой бир сезимдер. Азыр эми кийинчерээк бара көп жүргөндөн кийин баягы көрүнүштөр эме болуп калат да, мурдагыдай таасир бербей калат. Анча да куттуу жер го, куттуу төр. Не деген карифейлер, өнөрдүн олиялары өскөн жер. Келди анан кийин эстекем. Келгенде эле тигилер айтыптыр, баягы бир сары бала келди айланай. Эмнени айт десең эле ошону айта берет экен. Болду, көрдүңөрбү бир сыйра деди. Көрдүк, бул балаңызда бар экен. Эмне кылабыз, бирок эми окуу деген сентябрда башталат. Деди ана, жок, бул баланын маселесин азыр чечебиз. Абдырасы Жунуш үчөөсүндө экен деди. Абдырасы Жунуш эме болчу, филармониянын директору. Кишиге кирип барды. Мен комуз жок кирипмин. Кийин эскерүүлөрүндө бар. Бир эшигин түртүп ачып, бир эшигин сүзүп ачып кирдик. Кабат эшик бар го. Анан айылдан келген билбейсиң да. Кирип барам, ача калсаң ар жагында дагы бир эшик бар экен. Шашма мен өзүм калдан деп. Ай балам, жайбас деп коет эстекем. Анан кирсек Токтогулдун сүрөтү, Сатылгандын сүрөтү заңкайып илинип турат. Жанында ошондо портреттер эми Союздун учурда жанагы бир чоң бюронун биринчи секретарлары жанагы Союздун Андропов, Горбачев ушул сүрөттөр. Анан кийин эстеке бир айтып жүргөн балаңыз, аларга да айтыптыр, бир сары бала таптым, акын. Таластын башынан табылды. Жана микробу жоктогуларды ырдап жүрбөймү? Ошондой микробу жоктогулардын арасында дегендей таза жерден кулун экен. Деп анан кийин ал жерден анан эстекең мактап атат. Бул акындыкты жаш кезде ырдаса өрчүтүп алып кете алат. Анан бир кээде балдар табылып атат, акындыкка ынта койгон. Бирок алардын баары жаштары, курактары өтүп кеткен болуп атат, жогорулап калган. Анан муну бала комуз билбесе дагы, комуз ырдай берчүм. Анан ал жерден ырдатат. Ырдачы муну директорубуз биздин. А киши да сонун киши экен, баягы бир жумшак кайтыш болуп калды.
Эстеке уксак боло кандай бул балаңыз деди. Болот, комуз алып келгиле деди, эле бир комуз алып келди. Анысын эми чиң-чиң эле. Чиң-чиң дегизип турган. Деректир деген деректир бизге керектир. Бу жерге келип калган себебим эстебе сустат себептир деп коем. Эстекен күлөт. Айта бер балам, айта бер. Ушул кишилер чечет азыр. Дагы эле Токтогулдун сүрөтү, карасам Токтогулдун бир өзү деп коем. Тимил киши менен жүр, токоң менен жүргөндөй да. Ушундай жерге келген бул өзүнчө бир тарыхтын экен күбөсү. Мындай жерден ырдаган, сахнадан ырдайт десе эле, азыр директордун үйүндөн ырдап жаткан Амантайдын бир өзү ушундай. Ушинтип төгүп атам. Бул балаңыз да бар экен деди. Анан эстекем айтты, бул баланы кандай кылабыз анан? Штатка кабыл алганга мунун документи болуш керек деди эле айтты. Эми Абдырасыл Жунушевич артисттиктин академиясы бар бекен. Менен акындыктын академиясы бар бекен. Окуусу бар бекен. Акындык деген нукура болот. Мага эптеп эле бир жерге бир киргизип берип койгула. Мен бул баланы чет эле ээрчитип алып гастролдордо, тияк бияктарда ыр үйрөтөм, терме үйрөтөм, санат үйрөтөм, үндөрүн калыпка келтирем, акындык обондорго такшалдырам. Анан муну студияга деле окуганда ал документ үчүн эле да дейди. Анан ал жердин документин алганда деле анан акын болуп кетпейт да. Кагаз менен деди. Мейли эстекем, сиз айтсаңыз деп туруп анан немеге киргизип койду штатка. Элестет, айылдан келген, куфайкасын чече калып айылдан келген бала филармониянын эмеси болуп калса. Артиси болуп калса. Андан бетер кубанам, Анан эстекем андан жетелеп алып филармониянын ар бир кабинеттерине киргизип ырдатып чыккан. Бир эшик тачсак Асанкул Шаршенов келдибек Ниязовдор ошо кезде. Эле гүлдөп арагандары жүрүп турган кездер да. Аяққа берсек чоң киши экен Асанкул Шаршенов кадимки. Эстека, эмне бала экен бул деди. Не болмогулас экен, бул ырдаган бала экен, азыр ырдатат, сизди мактатам. Түз эле төгөт бекен. Ушундай сүйлөчү. Төгөт бекен. Кана төк. Анан агам эмнеде ырдагам? Асанга мыскыл тамашадан көрчүк да кишилерди. Асанкеңди мен көрдүм, бул өңүмбү же түшүмбү? Уктап калып ойгонуп, ойгонуп калган үчүнбү? Ушуларды көрүп калганга Амантай жок арманда. Мыскыл тамашадан көрө берчи элек. Баарыбыз телевизордун алдына тегиз чогуу келчи элек. Бул куудулдук кандай нерсе деп бүгүн кашыңдан ырдап турам. Аксакал сизге эркелеп деп коем. Бар экен, буда бар экен. Каяктан экен деди эле. Таластан экен. Таластык эле болсо жарайт деп коем. Эстекен да таластан да. Таластыктар дөң этсе эле киргизе бер да бияка деди. Жок, Асеке күлдүрбөңүз. Мен таластык үчүн эле алып келген жокмун бул баланы. Түндүк түштүктүн баарын эле кыдырып жүрөбүз, бир жамакты шарайтып, оюнан жамакта уйкаштырган балдар жок болуп атпайбы Асеке деди. Анан азаркы Сейдирахманов жана Манасчы. Ай бала беркел деп тигилер ар жери басып эметип кеткенде. Сабалайсыңбы деди. Түшүнгөн жокмун сабалай. Сабалап төгөзүңбү деп атыптыр. Не дейсиз десем, монда маңдайга отургузуп алган каршы жаш баламын да. Давай, саба. Нени сабайм десем, кат кырып келет. Ошону түшүнбөйт экенмин сабап төк дегенди. Кимди деп коем? Десем, биякта артисттердин баары кат кырып атат. Бул кирбей жатып эле сабаганы жүрөт го биздин. Анан ага сабалап бердим. Атыңыз ким деп коем? Көрсө чоң эле Манас экен. Мага эстекенген башканын баары көзүмө көрүнбөй атат. Тиги кишиге эметип алгандан башка артисттердин баары көрсө кийин аралашып иштешкенден көрсө ар бирөө өзүнчө чоң фигуралар экен да. Бирок баланы эркелетип күлүшүп атат да. Анан Мадиева, Анара Мадиева бар го. Ошо кишини коштоп калды. Келдибек айтты Ниязов. Муногу сен да таластык болот муногу. Мадиева деген чоңурчу ушуну кошчу. Деди эле эмне деп айттым?
Мадиева деген сен экен деп коем. Айланайын көлөкөм байты шүнтүлү уйкаштырып атам. Айтсаң айтып коюң, азилиң жаман дебесең. Интермедиядан көргөмүн иттей сулуу эч экен деп коем. Интермедия ойношу да Асекеңне. Интермедиядан көргөмүн иттей сулуу эч экен деп коем. Таластыктарда иттей деген аябай деген сөз. Десе баары күлүп атат, нестекем түшүндүрүп атат. Ай, булар да капа болбогула, иттей дегенди бир абдан жакшы деген анара. Десе ал эже да аябай күлүп атат. Мейли айта берсин, бизде иттей деп коет. Иттей сулуу эч экен деп коем. Ушулар эсте калтырды эми көп. Ошентип кирип калдык. Студияга болсо анан жөн эле каттатып койду. Анан артист болуп, азыр ошо жердегилер айта берет. Эң филармониядан түп-түз келип туруп эле. Илгерки чөйрөдө, конечно, болгон баягы илгерки заманда. А кийинки учурда айылдан түз келип анан штатка кириш жакшы эле болгон да. Ошентип чыгармачылык жолдун башы ошентип башталды. Көп гастролдо жүрдүк. Замкен группасында иштешип калдым. Баарын эле устат дедим. Айталипти деле, Ашкемди, Тукамды, Замкемди. Анан ар бирөөнүн үйрөтүү акындык ыкмалары ар түрлүү экен. Мисалы Ашкем болсо көбүнчө эмеге басым койчу, айтышка. Айтышканга көн, акындыктын эң негизги деңгээлин, дараметин көрсөтө турган нерсе айтыш балам деп койчу. А Тукам болсо дастандарды үйрөн. Элдик Курманбек чоң эмелерди айтат да. Ушуларды үйрөн дейт. Замкең дагы өзүнүн ыкмаларын айтат. Агишинкем Замкең Кремлдин саатындай так жүргөн киши да. Анын өзү культурный мындай бир ошол убакта Замирбек Үсөнбаев деп элге абдан туягын жерге мылгытып, тумарын көккө ыргытып дегендей ардактап турса кеңмекен, айчүрөк болуш эмнекен деген ырлары азыркыча айтканда хит болуп аткан учурларда. Анан өзү филармонияда бир кызматында да иштейт экен. Берки кишилер карапайым көрүнөт, Замкең болсо кычыраган кып-кызыл галстук, капкара костюмшум жанына тургандан киши сүрдөнөт. Анан баягы Абдулла Нурали устатуу эме агабыз айткандай Горбачевтой болгон киши депчи. Баягы эмесин айтат мындай сын сыпатын. Анан а кишиге көп эмеге да аз элге да жоктой киши да мындай. Жанына барсаң, жакшы. Ким атың? Амантай деп коем. Жакшы үйрөнөр. Эстекең алып келген сен да, Ооба. Жакшы. Үйрөнө бер. Көп ырдаш керек Амантай, көп ырдаш керек. Анан сага напарник керек. Напарник жок. Баягы айтышып эки акын такшалып өсүш үчүн бири-бири менен айтышып, сөз жарышып, ой жарыштырып анан көнөт да. Анан өзүң менен өзүң күскө карап алып төгө берсең кандай болот? Айтыша берсең. Антип деле айтыштык, напарник жок эсле. Ошентип иштеп жүргөндө эле анан жана бир пост кылып да жазгам муну немеге. Фейсбукка. Напарник чогуу айтыша турган балдар жок болгондон кийин бир общежитияда жашайм, Фаттиянова көчөсүндө, муну темир жол вокзалынын арт жагында. Бир балдар болсо чогуу айтышкан. Эми тиги залкарлар менен айтыша албайсың да, баары чоң-чоң атаңдай кишилер. Бир күнү уктап атып эле түш көрдүм. Түшүмдө ошол темир жол вокзалынын үстүнөн өтүп алып, анан жана Дзержинский бульвары бар го. Ошондон кетип барсам эле Ашкем отурат. Жана көк чөптүн үстүндө. Анан тегерегинде катар-катар тизилген 5 бала отурат. 4-5 бала. Анан түшүңдөгү нерсени көп эстеп кала албайт го киши. Бирок 4-5 сабы эсимде калды. Амантай токто деди. Токтосом эле ой ушулар болот той чоң акын балам улуусуң 6 жашта экен токтобой төгүп той жатпайбы карачы таланты сенден дой ас бекен дегендей саптарды айтты. Анан сага жуун келет жакында тетигил тоонун башында кетмен төбө жакта экен деп ырдап койду. Анан ойгоно калып эле айланайын, унутпайын деп ичимен улам кайталап көп нерсеге алаксыбай, шашып ушуп кийине салып филармонияга чуркадым. Келе атсам эле жанагы Манастын эстелиги
эме бар го филармониянын алдындагы. Ошол жерде Ашкем комузун колтуктап туруптур. Келе калып эле ашыралата түш көрдүм десем, эмне түш экен? Айт балам деди. Түндө түшүмдө сиз бир 3-4 баланы чогуу жаныңызга катар отургузуп алып үйрөтүп алыпсыз, анан мага минтип ырдадыңыз. Десем, айтчы дегенде жана саптарды айттым. Ушулар болот чоң акын, улуусу 6 жашта экен. Такалбай төгүп жатпайбы, таланты сизден асып экен. Жакында келет бул жака, тетиги тоо аска жакта экен, Кетмен төбө жакта экен, деди. Десем эле, балам, мунун вообще-то деп сүйлөт. Вообще-то аян түш экен. Аян түшүңүзбү десем, ошондой балдар бар. Мага Тууганбай айтты, киши да Тууганбай дейт. Тууганбай айткан бир Кетмен төбө Токтогулда бир жаш бала бар экен, Элмирбек имени. Жакында алып келем деп жүрөт, ошону сага. Жаш экен бирок ал мектепте экен азыр. Ошол баланы жакында алып келет. Аян түш, бул жакшы түш, сага аян берген экен дейт. Айткандай эле кийин анан айтыш коому түзүлүп, Садык Шернияз жанагындай бир меценаттык иш менен чоң нерсени баштады го айланайын. Бул тарыхта кала турган бир чоң иш. Акындардын баарын баш кошуп, ошондо көзү түрүп Эстекемди, Ашкемди, Замикеңди, Тукаңды баарын устат кылып баары түзүп бергени. Анан кийин эсептеп, баягы жылдарын эметип отурсак, улуусу 6 жашта экени ошол жылга салыштырганда Элмирбек болуп чыкты. Анан Жеңишбек болуп чыкты. Анан кийинкилер Азамат, Аалылар болуп бүт немеси мен түшүмө туп-туура келген. Эми ырмактан айтып аткан жокмун, чып-чым болгон иш. Кийин да айтып жүрбөдү. Анан айтыш коом төзүлүп ошол жерден баары сагарып көгөрүп дегендей, баягы кыйынчылык заманда жакшылыгын көрдүк да Сакемдин абдан. Анан бир күнү бир чогулуп отурганда Тууганбай байкенин айтканы бар. Амантай өтө жөнөкөй болгон үчүн эле кийинки акындар баарыңар тең түш болуп кетип атсыңар кээде башынан ашыра сүйлөп. Антпегиле, бул Майкөтөн бала болгон деди. Майкөтөн деп коет экен, жана бир бала төрөлсө артынан дагы анан ошону ээрчип балдар келет да. Анын исми деп Сакем сурайт да. Майкөтөн дегеним балдар бул 92-жылы историяда, тарыхта биринчи жолу айтыш болгондо операнын залында. Түгөлбай Казак эме болгон, анда КТРдин президенти болчу. Ошо кишинин идеясы менен чоң айтыш өткөн. Анда кийинки балдар келе элеккеси да. Ошондо мен ырдап, жаңы биринчи айтышта 3-чү орунду алгам. Майра Керим кызы жаңы келип ошондо Казакстандан Таабылды актанып, Тайырбек Сатыбалиев көн көз өтүп кетти. Сатыбалиев кадимки Барып акындын окуучусу. Назарбек деген таластан, Нурдин Алыбаев Кочкордо азырда көстүрүү 82-те. Ошондой кишилер болуп 60 акын катышкан. Түз эфир болгон. 6 саат түз эфирлик айтыш билбейм, андайым болду боло элек. Ошол жерден анан мен элге таанылып башым көрүнбөдү. Анан Тукам айтып атпайбы? Бул ошону телевизордон көрүп алып, силер көрбөсөңөр да ата энеңер көрүп, муну ондай болгула деп силерди ошентип жиберген. Көп балдар Амантайга таасирленип, ушундай акын болсок, же баары ушун менен айтышсак деп келип анан силер муну онтип элге таанылып атсыңар. Майкөтөн бала деп. Анан ошол айтышыңыз биринчи айтыш болчу, алгачкы. Ким менен чыктыңыз силер? Ал жерде көп нерсе бар. Финалдык эми көп эле айтыш болду да, тепкичтен тепкичке өтөт да, улам жеңүүчүлөр ар жагына кете берет. Мен 4-түн бири болуп калгам ошондо. Тайырбек Сатыбалиев деген чоң акын баш байгени алды. Таабылды актанып, анда бул киши чоң акын. Эми баягы көбүнчө басымды актерлук жагына кылып жүрүп эле эметти да, азыр деле төгүп ырдайт. Актанып, анан Абдылда Нуралиев байке 3-чүнү, 2-чини, мен 3-чүнү алгам. Анан эми кичинекей бала 3-чүнү алса аябай сыймык болгондо. Ооба. Түз эфир болуп атса, айтыштарынан айта кетейинби? Ооба. Майра Керим кызы Казакстандан келип, дүң болуп аткан. Аял ырчыны кыргыз көрө элек да, аял төкмөн. Ал киши айларын өзү өңү түсү дагы жаркылдаган, шаңкылдаган, тилинен таңдайынан чаң чыккан киши экен.
ага чейинки айтыштарын көрүп сүрдөп эле турдум да. Кулисанын артынан жолуктук, экөөбүз баягы Кара Көтөнүн Жеребоккадан келип калып. Кагастан келип калабыз да. Балам, ыным, экөөбүз келип калыпмыз ғой Жеребоккадан. Айтсат экенбиз ғой. Калай айтсамыз? Не көйгөйдү айтамыз? Көйгөй дегенди эле билбейт экен ал. Көйгөй менен ошол ырдап эл кол чапкан эле. Көрсө ал бир жогорку эмелерди айтайын деп атыптыр, бир баягы жакшы темаларды косуп. Анан мен болсом эмне чыга калып эле азил айтышып элди кол чаптыруу максатым. Ошону эле аңдып турам, кайеринен эмнени айтып жиберсе, анан мен эмнени айтып жиберсем. Экөөбүз полуфиналда чыгып калганда эле анан эме деп сурады. Экөөбүз бир теманы сүйлөшүп алалы, үйүң барбы деп сурады түз эле. Көрсө өзү да ошондо жаңы келип, үйү жок, квартиралап кичине кыйналып жүрүптүр. Үйүң барбы деди анан. Үйүм жок, каякта жашайсың деди. Жатаканада, строительный общаганын жатаканасында. Ой, сен де сону айтуу керек кой, деди, лоджияда деп кой жанат. Лоджияда жалаң үлкөндөр отурат кой, сендердин үлкөндөрүңөр. Даниал Назарматов министр болчу ошондо. Бир топ чоңдор. Соларга айтсак, балким жардамы тийип калар бизге деди да. Анан ырдап келатып бир топ айтыштарды келет. О, баштады эже. Жеңе, эже деп айтып алам. Ойбой, ой, туз салбасаң тамактын даамы жок кой. Баарын эстей албайм, эсте калган. Туз салбасаң тамактын даамы жок кой. Байкасам кыргыз элдин баамы жок кой. Жакшы балаң өсө турган акын экен, ал кече баланын тамы жок кой. Гай элдин бүттү деди. Мага кезек келди, анан кийин мен күлдүрүш оюм бар. Тамың жок экен деп айттың, эже мени таң калда турган кеп айттың. Үйүң жок экен деп айттың, менин үшкүртө турган кеп айттым. Эми сиз сурасаңыз эми айттым деп келип туруп. 60 бала барыбыз, курулуш жатаканасыз жашап жаткан чагыбыз. Сизди кадырлап, сыйлап алайын, концерттен кийин барыңыз деп коём. Элестет 60 бала жашасак койдук. Анан эже өңдү түштүгеси. Концерттен барыңыз десем, залтым эле ду деп эле болчайбыз. Мен багыма. Ошон үчүн үчүнчүнү алып атам да. Анткени экөөбүз ошондой баалыбыз тең болуп калып айтыштык да. Тиги же бул болуп калып. Бирок эже дагы жеңе дагы орун албаганы менен жана Юрсулан Тойчубеков бир чоң банк чыгармаган киши болчу ошол убакта. Анан жана доллар менен тиги кишиге кызыктырыч сыйлык. Биз алгандан да 5 эсе чоң сыйлыкты берген жеңеге. Биз мага 5000 рубль. 5000 рубльиң деле андайлан. Чоң акча да. Аны алып алып чөнтөгүмө батпайт. Общагда жашасаң балдардын баары түс эфирден көрүп алып күтүп атат да үйдө. Амантай келет, азыр жыргайбыз деп. Анан мен аны бир досторум бар жанында. Алар менен келатсам эле алдыман жана журналисттер жолугуп калып эле. Көрүп отурат да тияктан тосуп алышты. Эй, Амантай, сен сонун ырдадың, жакшы ырдадың, көп эле айтыштары болуп атат, бирок сеники жаш балдар сүймөнчүк болот го сахнага. Сеники сонун өтүп атат, биз кол чаптык. Кандай экен, анан жана 5000 деп атканын толук алдыңбы? Дешти? Деп сурашып атат, анан кийин, жаш баланы эмне алдап салдап анан журналисттер аябай эме болот да багы бир. Эме келтирет да. Анан алдым деп коем. Алдым, бирок 4000 рубль 4 сом алгам да. Неге андай? Толук бериш керек да. Подоходный налог деген бар экен го дедим. Ошону кармайт экен. Андай болбойт, ошол байгеден подоходный налог кармаган ал чоңдор деле уят иш го. Эми журналисттер эптеп тиги эмеге жазыш керек болуп атат да. Сен давай мындай кылбайсың. Жуубайсыңбы деп биринчи эметишти. Анан аны жууп бир жерде отуруп, шампанда ичкиликке деле аралашпайсың бала кез. Шампанскийлеринен татып отуруп, анан мен дагы эме эргип калсам керек да. Мени күйлөп туруп анан кийин Маданият министрлигине Даниал Назарматовго киргизип жиберип атпайбы. Министрге, агесте министрге кириптир дегенин өзү чоң окуя да. Азыркы эми министрге багы кошунаңа киргенде эле кирип маселесин чече берет го. Ал экести союздун багы диктатуралык эмелер кете элек эс да.
Анан мен шашып ушу эле министрге кирип барсам, Даниэл Назаров ордуна тура калды. Айба, эмне болду? Жанагы акын бала турбайсыңбы? Сен жакшырдадың, биз эмеден көрдүк, сенде бар экен, сен өсө турган бала экенсиң. Жанагындай дөөшарлар менен сону айтыштыңбы сен? Эмне маселе? Айта кой. Дешти. Айткандай жана немелериң айттың, сага конверт берилди, спонсорлор тиги болгон, бу болгон деп атат. Ошолоруң толук айттыңбы деп өз сөзүнөн карма, алдыңбы деп сөзүнөн кармалып калды. Ооба, алгандай болдум деди. Толук бекен? Толук эмес дей го деп коем. Десем күлүп атат. Айтчы, толук эми мен азыр алардын тимелеп бир звонок менен деди. 4400 сом экен го дедим. Эмнеге дейт? Ушул жерден кечирип коесуз, балким сизге айтканым туура эмес чыгар деп тимеле сөздү сулуулап алгам. Жолдош министр деп коем. Анан бир аз жери капоо эме күбө бар да, тиги журналисттер менен эметип киргизбеген да аябай. Минтип айт, тигинтип айт деп. Анан балким туура эмес чыгар, бирок ушунча келгенден айтайын деп коем. Айта кой дейт. Айтса мындай, жолдош министр, Назар Матович деп коем. Даниэл Мукашев ушундай да. Анан жана баш байге алып ат берди го, жорг ат берилген, чоң ат берилген биринчи орунга. Ошонун бир куйругун кесип калсаңыздар болмок экен. Эмне дейт деп туруп калды. Анан биринчи орун берилди го, жана телевизор. Агесте телевизорлор чоң эме да, светный телевизор жаңы чыгып аткан кез. Анан ошонун деле бир лампочкасын чыгарып калбайсызбы? Десем, ой бала, эмне деп атсың деп түшүнбөй атат. Өзү орус мүнөз киши экен да мындай. Какшыңызды түшүнбөй аткан турбайбы? Анан 3-чү орунга жана килем бердиңиздер го дейм. Ооба, килем берилип аткан, ооба көргөм деди. Ошонун деле бир чекесин сыскыч менен кесип калбайсыздарбы десем, ой бала, тез айтчы деди. Себеби подоходный налог деген бар турбайбы? Десем, кой андай болбойт деп эле биякта көп телефондор бар экен жанагындай. Тиги спонсорлорго чалайын деп атат да. Бул бала тияк бияк айтып ийбесин элге деп. Ал эмесин издеп атканда эле чыгып алып кетип калдым. Ой, бала дегенче болбой эле чыгып кеттим ошо бойдо. Анан кийин ал убакта Алам деген кесип популярный болуп аткан. Канча бир нече тираж менен чыгып. Ошол кесип подоходный налог деп аския кылып жазып чыгарып ийген. Мына окуя ал жерде. Анан бердиби агай? Ооба. Эми бул жана байге боюнча тамашага. Тердеги айтышыбызды айталы да. Ошентип тиги киши менен антип айтыштым жеңебиз менен. Анан Табылды байке менен дагы алым сабак кызык. Азыр 2 саптан жана алым сабак айтат го. Анан Табылды байке менен Жеребекке келип калсак эле, Амантай жаш балдардын арстаны деди. Сенин айтыштарың укмуш өтүп атат элге. Азыр экөөбүз келип калдык, эмнени ырдайлы дейт. Десе мен дагы уже канат байлап алгам да тияктан уже. Өзүм таластык көйрөң бала болсом. Табылды байке алым сабак айтпайлыбы дейм. Десем, селт дейт иште, кой алым сабак деген татаал да балам. Алым сабак уже тиги 2 сапта айткан деле автоматически чукулдан улап кетиш керек да, уйкаш менен. Ооба. Анан ага мен өзүмчө эметип алгам баягы. Такшалып ичимен бир 2 сапта айтып, кайра 2 сапты кошуп, 2 сапты тигирдап атат деп аны ырдатып ичимен да. Андан кийин мен минтип айтам, минткенде минтип айтам деп берем. Десем, ары толгонду да, бери толгонду да. Мейли балам, алым сабакты мен деле ырдачым бала кезде. Ырдайбыз. Кайсы уйкаш менен баштайбыз деди. Сиз каалагандай деп коем. Анан өзү айтты, баратат, таратат, каратат деген оңойлуу уйкаштар да. Жаратат деп кете бересиң да. Ошондон башталды анан. Табылды байке баштайт да. Жакшы айтыш болду бул жерде жанатан бери карасак десе мен айтам. Айтыш деген ошондой алатоо элди саматат десем тиги айтат. Андан актанып менен Амантай бүгүн айтыш, албан айтыш жаратат. Анан кайра тиги андан бери карата азыр андан укмуш айтыштар болуп өтөт кааласак деп келет. Ушул уйкаш менен келатып эле анан бир жерден тиги кишиники эми баягы жаңылуу чалынуу болот да, элдин сүрү оңойбу. А киши деле көп айтышка түшүчү эмес экен. Чоң айтышка биринчи аралашкан окшойт. Анан уйкашпай калды тигиники. Баягы рифма келбей калды.
Ana mага Кудай жалгап анан менде турат уже оюмда. Табылды байкем негедир табынан айнып баратат деп ийсем эле кетти да эл. Бир эле сап менен залды алып коесуң да. Табылды байкем билбеймин табынан айнып баратат деп кайрып койсом эле эл кол чайып Кудай жалгап анан эми бүт эстей албайм да. Анан бал жакшы болуп илинип калды. Анан дагы чоң финалга чыгыш үчүн жанагы баш байгени алган табылды. Ой, Тайырбек Сатыбал деп жана барып Алыкуловдун окуучусу. Ошол киши менен туш болуп калдым. Баарын эле салып атат меничи, эптеп тияка алып чыгыш үчүн бүт эмелер менен айтыштырыш керек да. Анан а киши менен келгенде а киши сүйлөшпөйт экен мындай. Акылдашып алсаң деле айтыш кызык болот да. А киши балам сен эмнени айтсаң биз айта беребиз ошону деп койду. Да. Кыска эле. Мейлиңиз деп алып анан аркы четте турам, ал берки четте турат, чыктык. Чыкканда эле ал баягы илгерки кырат. Барып Алыкуловдун стилинде жана Элеман бала айтып жүрөт го бир оозек, ошондой. Ошолобун да. Балам бала кесиде барганмын, парпыдан үлүгө алганмын, 12-миде барганмын, ошондон үлүгө алганмын, үлгүсүн балам билип ал менде үлгүсү болгону чалдардын деп түштүк нобун. Чалдардын Hey 12-миде барганмын, ошондон үлүгө алганмын, өзүңөн асыры көрсөтөм, өзгөрүлбөсө дармандын. Мен бир кезде көйлүк өмүр өчүрүп, көп жүргөн чагымда, барып устаз айткандай, көрүнгөндүн кыздарын өп жүргөн чагымда, балам сен анда ким элең, сен айыл жакта жүрө элең, айтышам десең сен менен ушу сыяктуу келип туруп. Айттырбай коёму сөзүңдү, келтирем азыры кезиңди, жыйнап тургун эзиңди, жайына тамуштайм алдагы жылчыйып турган көзүңдү. Көзүңдү дегенде элдин баары күлүп, көзү мындай да. Эл жыргап күлүп атышат. Мен өлдүм го дедим, эми. Дагы арт жагынан дагы төктү, эми сүрү дагы, кийими дагы айлана, мен көрө элек формаларда. Оногундай суусарга азыр жеттик да биз. А кез ошондо эле а кишинин суусары мынауундан дагы уши сорт суусар эмелер экен. Анан келип жанагысын дагы бир туурдап бир айланайын, бир 10 мүнөттөй сабалады го. Анан мен бул кишинин кайсы жеринен илмек табам деп атасыз. Анан башын ойлодум эта. Тетиги жайына тамуштайм көзүңдү деген киши бул улуу кишиге жарашпайт. Барып окуучусу болсо деп ичимен ойлоп атам. Барып апыс деп коет а кишини. Барып апыс ошентип жайына тамуштайм көзүңдү деп айтпаган чыгар деп коем эмесминчи. Ал киши салттуу, нарыктуу ырдаган болуш керек. Амантай ошону айт. Ошол жеринен бир юмор чыгар деп өзүмө отурам да ичимен. Сүйлөшөт. Өзүм менен өзүм сүйлөшөм. Анан мага кесек келгенде эле анан ырдап келип туруп эле анан бала кесте барганбы, атам барпыдан үлгү алганбы, барпыдан үлгүң алганы кээ бир жерин байкасам бир азыраак жалганбы деп коем. Бийиктен туруп сүйлөгөн биринчи көрдүм чалдарды дедим, келдим. Анан барпыдан алсаң үлгүнү айтып жатат кандайдыбы ушундай уйкаштар. 3-4 күн жүрүп шаарда жайына тамуштайм көзүң дейт, айттырбай коем сөзүм дейт. Бул киши хулиган чал болуп калганбы деп салдым да. Хулиган чал деген катуу тиет да. Дегенде эле кийин кличкасы хулиган чал болуп кеткен. Арбагын кечирсин, кайтыш болуп калды. Эми ба тамашалап достору аны деле бир ошондой бир 60-тын тегерегиндеги эле киши экен, даже 60-ка чыга элек. Анан аны деле достору бар, тигилер булар, хулиган чал деп тамашалашты экен. Эми Кудай арба кечирсин, бул кишилерди арбак айланып калды. Бирок жаштык бир курчтук кездер экен да, баягы аңгыл дөңгүлдү карабай эле эптеп элди күлдүрөм деп эле айта берген сөздөр экен. Бирок эми элге ошол сатира, юмор жагат экен да. Анан өзү да сөзүнөн илинип албады. Анан салттуу айтып келатып эле жайына тамуштайм көзүң деген балага кандай көрүнөт. Элдер каткырды. Каткырып айтыш ошон менен бүтүп алам. Мен тим эле айтыш жылдызы болдум да ал жерде. Мындайынан фаеге чыга калсам эле тиги айтыш көрүп аткандар мага келишет бар эле. Автограф сурашып. Тим эле мен укмуш өзүнчө.
Анан ошондо биринчи таанылганым ошол айтыш. Жанагы легендарлуу парламент деп коет го бул эмеде. Ошондой легендарлуу айтышыбыз ошол 92-жылдагы оперный залда өткөн айтыш. Анан айтыш жанрын андан кийин гүлдөтүп, элге дүңүлдөткөн Садык Шернияз. Айтыш коомун түзүп 2001-жылы түзүлгөн. Быйыл 21 жыл болду. Агай анан ушунда мындай көп кетүү, анан мындай неме өзгөрүлүп кетүү болду. Коростанып калган учурлар болгон, эми ал жаштыктын элементтери да. Көчөдө өтүп эле кадимкидей менден өткөн киши жок болуп. Анан бирок бат эле токтолуп кеттим. Себеп дегенде мен баягы бир жалаң эмелердин арасында жүрдүм да, баягы салттуу карылар, токтоо кишилер. Анан ошолордун акылы өзгөчө кийинчерээк көп иштешип калган Замирбек байке көп айтчу, акылга талант ширелсе ат өчпөс кылат адамды. Эбегейсиз эмгектер эл ичинде жаралды. Акылга талант ширелсе, айкашса, ат өчпөс кылат адамды. Иним эметип жүр. Бирөөлөр мактап койсо дардаңдап кетпе деген сөздөр мага ооздук болуп, ошолор көп дем күч болуп анан өзүмдү токтотуп жүрдүм да. Анан андай жакшы тарбияны алып калгандан кийин баш байгеме самолет берсе деле өзүңдү бир нерсе токтотот экен. Кой, бул утурумдук нерселер. Азыр бул жаш чыгып келаткандардын арасында эмне баамдап байкап атасызбы? Тереңи бар бекен? Тереңи бар. Мен өзгөчө инилеримен Элмирбек баланын 9 жаш кичүү бала деп деле койчум, бирок азыр эми Кыргыздын историясында калган чоң талант. Бул кишинин жүрүшү, басканы, турганы дагы бир кандайдыр бир башка доордон келген кишидей болчу. Айылдан жаң келгенде эле жана айтпадым, 9 жаш ачык. 7 абышканы бириктирип койгондой сүйлөчү. 7 олияны бириктирип койгондой. Айылдан тууган байкап келип мага кошкондо көйнө көчөгүнөн дагы китеби көп бала болчу. Айылдан жүктөнүп келген. Абдан окумал, бир нерсени издеген, ой издеген, анан жүрүш турушу көппөгөн. Эми болду Элмирбекте деле. Ал бир жаштыктын немелери, учурдагы бир эйфориялары. Мисалы булбулуму чыкканда мурдараакта карап чыкканда кичине эметти, ал жаш кеси да. Салаң коростанып, мырза мүнөздөнүп калган үчүн. А бирок бат эле кайра өзүн колго алып, анан иштеди да. Ошон үчүн тарыхта калды. Анан мени мынагу кийинки окуучу балдардан өтө сыйлаган Элмирбек. Балким бала кезинен аралашып, ак инидей чогуу жашап калгандан улам болуш керек. А беркилер анча деле эмес. Жок, бүт баалайт, сыйлайт. Анан мен бир эметип атам да бир мындай бир. Буларды сорттоп бири жаман, бири жакшы деп аткан жокмун. Баягы көңүл өтө жакын болуп, бир үй элестет, бир үйдө 5 жыл, 4 жыл жашаган, бир комнатада. Олтурду агам ой тереңин кубалап деп ырлары бар. Китебинде да бар, өз аудио вариантын жазып кеткени да бар, мага арналган. Олтурду агам ой тереңин кубалап, түбүн таппай түпкүрлөргө чубалат. Жалгыз эшик, төрдө жалгыз терезе, оң жагыс жол, сол капталы кровать. Таланттар бүт тар бөлмөдө катылган, ал талант вулкан тар бөлмөдөн атылган деп мага жазган. 30 жылдык чыгармачылык кечеси болгондо, 20 жылдык чакырды да үйгө чалып, Амантай байке, сиз бизди баалабайт деп ойлобоңуз. Мен сизди дайыма жүрөгүмдөсүз. Отчеттук концертин болуп атат, бир залга отуруп бербейсизби? Жеңем чакырбайсызбы? Жеңем менен келбейсизби? Анан сиз жөнүндө бир кызык окуяларды айтып берем, элди күлдүрүп. Бая чогуу жашаган. Жүрөгүм шу деди, кайсы окуямды айтып ийет экен. Барсамбы, барбасамбы десем, тиги жеңең айтты. Баралы. Сен тарынчаксың. Баары популярный болуп кетип эле мени унутуп койду деп жүрөсүң. Өзү чакырып аткандан кийин барбайлы. Барып анан залда 9-ряттан неме алып койту жанагы. Чоңдор отурган жерден чакыруу белет. Отурсак эле ырлары кетти, күүлөрү кетти, манас айтты, анан бир убакта эле анан бир эски кагаз эмесин алып чыгып туруп анан жана ырды. Амантай агама дегенди өз эмеси менен окуп берди. Анан залда отурат болуш керек, туруп койсоңуз деп туруп тургузганда эл кол чапса, ушунчалык сүйүнөт экен киши. Баягы бир ардактап койсо, кичүүлөр салмактап койсо, жыргайт экенсиң да.
Тиги улам тиги чыккан агы менен ургулап атат. Мына көрдүңбү? Баалайт. Сен жөн эле таарынчак боло бересиң. Анан айтты, өзү ал эмеден сүйлөйт да. Туугандар деди. Орустун жазуучулары, генийлеринин баары Гоголдун шинелинен чыкканбыз деп жүрүшөт деди. Орус жазуучулары. Биз Амантайдын шинелинен чыкканбыз деп. Жакшысыз да? Шинелинен чыкканбыз деген. Эми бул урмат, мен шинелимен чыккан жок, же мен аларга оозуна ыр салып берген жокмун да. Бирок ошону баалап койгону, жаш кезде чогуу жүргөндөрдү айтып элге койгону акылдуулук, эстүүлүк, тектүүлүк, кумандуулук иш болуш керек. Санагай. Ар бириңердин ордуңар бар, чоң, жүрөгүбүздө дагы, тарыхыбызда дагы. Мына алы туткучуп Айкашка, мен Саргашка болсом, аны Айкашка дешет. Ошол мени керек болсо актер кылып ийди. Жана Элирчисте стонда көрүп атсыңбы? Жана ролдорду ойноп келип, чалдын ролун ойноп, мастын ролун ойноп, соолун ойноп, актерлукка да машыктырды да. Анткени Элирчиси тобунда ошондой бир театралдык көрүнүштөр да. Анан алы менин бир башка жактарымды ачты. Атүгүл обон ырдатты жана. Микробу жок тоолорду эми билет, мына YouTube'ңарда деле бар. Ошондой ырларды да ырдатты. Мен бардык балдарды урматтайм. Жеңишбек өзгөчө. Жеңишбектин бир өзүнчө бир сонун мүнөздөрү бар. Тамаша, чындап, тең туштай, руханий досторубуз барбыз. Руханий досторубуз. Азамат, Азаматтын тамашалары эркелеп. Мен телефонуман бир жактарга SMS жазып ийип, мындай ачылып калат, эми үйрөнө элексиң да. Бир жолу Мирлан экөө ойноп жана азыр депутат го, достор да. Самый гажап. Мен телефонум биякта калып калса, "Эй, немеге? Эми алар жаздыбы, ким билет, башкалар жаздыбы?" Алар жазган билем да. Ким билет, Тарынбаева анан будан угуп калса. Жок, өздөрү айтып беришет. Алар айтты беле. Анда айта берейин. Анан айтыңыз. Эме деп жазыптыр. Менин Facebook'um бар да. Жаңы үйрөнүп аткам анда Facebook'ты. Бир жерде бир тойдо отурганбыз да. Анан бир жерде калып калса, алып туруп бирөө кимис экенин билбейм. Мен Амантай Кутманалиев кастинг өткөзөм. Токол алган жатам. Анан өңдүү түстүү, чырайлуу кыз келиндер болсо, кайрылы бериңиздер деп жазып салыптыр да. Бир 5-10 мүнөт турду мынабуда. Анан алар тетек орол өздөрүнчө мага көрсөтпөй каткырып жыргашып атыптыр да. Анан бир убакыт эле мындай ачып карай калсам эле жанагы жүрөт. Жүрөгүм шу деп, муну аялым окуп калса эмне болот айлана. Аялым окуп калса эмне болот. Анан өчүрө салып туруп эле анан кийин эмет. Дегенде таарынгандай болдум. Анан алар бат эле жазып коет мени. Машинелерине салып тияк. Билесиң го менин мүнөзүмдү. Апарып туруп анан тамак самагын алып берип, тиякка тартып, биякка тартып эле жобуштуп коет замат. Да бир окуясы бар. Мирлан эмеде жүрөт иштеп тиги. КТР'де иштеп жүргөн кези. Анан мен кээде шашман мүнөзүмөн пайдаланып күлкү чыгарып беришет да. Анан Амантай байке, бизде бир кыз иштейт, сиз жакшы таанышсыз, журналист кыз. Ошонун апасы кайтыш болуп кетиптир. Бирок чын эле кайтыш болуптур, ким эле бир атын унутуп атам. Ошого көңүл айтып коюңуз. Сиз эми баягы улуу киши болгондон салт нарк боюнча. Анан мен сизге көрсөтөм, бирок ошого көңүл айтасыз. Башка бирөөлөргө айтып алып анан неме болуп калып жүрбөсүн. Мейли айтса айтып коем дедим мен баягы. Агысты деле таанып бизден дала интервью алган кыз. Залында басып баратабыз. Чогуу кетип баратканда эле анан шашмалыктан пайдаланат да булар. Анан ошого кетип баратсак, бияктан алдыбыздан бир жөн эле бир кыз чыга калса, мен акырын түртүп коет, айтыңыз деп. Десе эле мен токтой калып, айнанайын, тиги апаң арты кайрылуу болсун. Эми бул жоготуу да айнанайын, ким өлбөйт экен, дүйнөдөн баары өтөт экен айнанайын. Бекем карма, сен өзүң элге таанымал кызсың. Кайраттан атаң катары, улуу киши катары айтып атам. Кайраттуу бол айлан, артын берсин, бала чакаң, эме үй бүлөңөр менен эсен болгула, калганыңар түгөл болсун десем эле тиги чак-чай эле туруп калды. Эмне дейт деп эле. Кара тамаша, эми кээде тамаша ар нерсеге айтылып берет да. Анан Нурлан кайра тиги, Мирлан тигиге барып туруп анан түшүндүрүп айтса, анан ал кат кырып күлүп атпайбы? Мен муну башка жакка алып бараткам деп.
не кылганың Мирлан десе, "Айка, кечирип коюңуз, мен дагы таана караңгы жер экен да, мен да жакшы тааныбай калдым" деп. Мен ошол экен десем, сиз да сүйлөп жибербедиңизби? Ушундай окуя. Аныкы тамашасы аябай катуу да. Бир күнү жеңең экөөбүз кухняда үйдө чай ичип отурсак эле кайсы эмне бирдеке деген жазуу келди. Кой анысын айтпай эле кой. Айтыңызчы. А деле WhatsApp'тан бул Мирландан эмес. Ошол тараптан да, КТР тараптан. Аны менен анан жеңең таарынып бир топко чейин. Сүйүү SMS жиберийди да. Сүйүү SMS'ти бирөө аркылуу. Бир белгилүү эле анысы дагы. Сизди өтө кадырлайм. Кайсы күнү жолуксак болот деген сөздөрү байынан. Жеңең бир жума таарынып жүрбөдү. Сен түшүнчү, жүрчү барып мен жолуктуруп көздөштүрөйүн ошого. Сага балдар тең түш боло береби? Деп. Көрсө андай тең түштүк жашылуу болсо да жаның куруп илгери эле болуп турт деди. Осмонкул, Алымкул каалыктардын учурунда деле. Алар мындан да катуу тамашалашчу. Ою, алардын тамашасын тарых китептерден окуп отурсаң, улуу кишилери деле. Мисалы Токтоналы Шабданбаев менен Ысмайыл Борончиевтердин окуяларын эле. Алар 1 саат аны айтсан. Борду катып. Дагы чакырат экенбиз анда ошолордун тамашасын. Алар өзүнчө окуя. Ал өзүнчө маселе дегендей. Сонун агам, рахмат сизге. Атайын келип бергениңиз үчүн, ушундай жан дүйнөңүздү ачкан үчүн, бир ыйлатып, бир күлдүргөнүңүз үчүн. Ушундай сонун маек болду. Элге дагы жагымдуу, сүйкүмдүү болот. Өзүңө да рахмат. Мына жөн эле ойлор деген китебиң берип атсың. Жазып берип кой бир жеринде. Мунуңду кече сонунго деген китептикөн бар да. Ошол жерге кирип калсам туруптур. Анан тиги сурап каласың барганда, мен да бир китеп алайын деп баргам. Бул Назиранын китеби го десем, ооба дешти. Өтүшү кандай ушул эмелердин десем, ой тетиги шедеврлерден, классикалардан жакшы өтүп атат байке дейт. Анан кут болсун. Бул эми учурдун маселелери, көйгөйлөрү, балким өзүңүн турмушуңдагы окуялар ачык жазылган жакшы. Кээде аял кишилер ачык бирдекени жазып койсо эл түшүнбөй эле вулгарный нерсе бирдеке дей беришет. Атасынын башы ар бир антип айтпайын, ар бир адамдын ички сезимдерин мындай ачык демократиялык учурларда ачык эле жазып чыгара бериш керек. Андан эчтеке болбойт. Анткени ар бир китептин салмагы бар, баасы бар. Элдин окуй турган чөйрөсү бар. Рахмат агам. Куттуктап коеюн дедим бул китебимди. Жаным агам десе, бар болуңуз. Рахмат. Узун өмүр сүрүңүз, дайыма төрүбүздө көрк болуп жүрүңүз агам. Рахмат. Разым байбичеңиз менен, уул бала бакыраңыздар менен, ушинтип биздин эфирлерибизди кооздоп эле турсаңыздар биз кубанычта болобуз. Рахмат. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, бүгүнкү эфирдагы аябай купулуңарга толду, чериңердин баарын жазды деп ишенебиз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат аман туруңуздар.